Ömür bizden ötüp ketse er emgekten eskersin dep Kırgız el akını, sotsialistik emgektin batırı marhum Алы Токонбаев таамай сөзүн айткан белем. Айтайын дегенибиз Көгаар төрөнүнүн кулуну, грек-рим күрөшү боюнча Азиянын чемпиону, Греция мамлекетинин борбору, Афина шаарында өткөн дүйнөлүк чемпионаттын коло медалынын ээси, Бириккен күрөш федерациясы филанын жогорку категориядагы А класс гран-при турнирлеринин көп жолку жеңүүчүсү мархум Ратбек Санатбаев көзү тирүү болгондо ушул күндөрү 50 жылдык мааракесин белгилемек. Арине, далысы жер таптабаган балбандын жаш одогу жана күрөш килеминдеги ташка тамга баскандай калтырып кеткен издерин үй бүлөсү, бир туугандары, достору жана жакын саналаштары өзүнчө бир калыпка салып, байма-бай фото сүрөт көргөзмөлөрүн уюштурууда. Андай көргөзмөлөрдүн бири бүгүн кезинде өзү билим алган Жалал Абад шаарындагы Ратбек Санатбаев атындагы номер 9 инновациялык гимназия мектебинде болду. 86-жыл площадь Ононталчная, Лапа, Мусан Акем Санатбаев, тоже чемпион Кыргызстана легкой атлетика болгон өзүчү. Ратбек Санатбаев бул Байсеитов чемпион мира. Ратбек бул кореец, азыркы главный тренер сборной Казакстанда азырчы дүйнөчү. Бул Давлет Турлуханов. Кыргыз спортун аалам алкагына таанытууда ат көтөргүс эмгек өтөгөн даңазалуу балбан Ратбек Санатбаевке арналган фото сүрөт көргөзмөдө белгилүү спортчу балбандар да жүрүштү. Дүйнөнүн эң бир балбандарын ичинен рейтингде 6-орунда турганда бул айылга келгенде өтө жөнөкөй. Ратбектин ушундай жөнөкөйлүгү Алла ушу балаларына берсин, эли журтка болсун. Каалоосу мындайынча айтканда элди ушунчалык сүйгөн улуу эле. Сүрөт көргөзмөгө улай алыс жакындан келген конокторго Ратбек Санатбаевдин бала чагын камтыган жана күрөш килеминдеги жараткан ийгиликтерин баяндаган театрлаштырылган оюн зоок көрсөтүлдү. Аны ушул эле мектептин окуучулары даярдап чыгышкан. Жакшы адамдар түрү кезинде дагы жаштарга чоң үлгү катары болуп келеткен да. Ошол эле учурда каза болгондон кийин деле алар жаштарга үлгү катары жүрө берет экен. Бул жигит көзөчү дагы бүгүнкү күнгө чейин жаш спортсмендерге үлгү, грек-рим күрөштүн атасы, жол көрсөтүүчүсү катары, насаатчы катары кала берет деген ойдомун. Аз жашаса да саз жашап өткөн дүйнөлүк спорттун легендасына айланган Ратбек Санатбаевдин 50 жылдыгына карата бул күндөрү түрдүү багыттагы иш-чаралар дале уланууда. Андайлардын бири маркумдун жаркын элесине арналган грек-рим күрөшү боюнча өспүрүмдөр арасындагы эл аралык турнир. Бул туурасында кийинки көрсөтүүлөрүбүздөн тааныша аласыздар. Маматкадыр Маматалиев, Искендер Шекербеков, Жалал Абад шаары.